Казакстанда жаштар арасында интеллектуалдык оюндар трендке айланууда. Маселен, мындан 3 жыл мурун гана башталган викторина форматындагы тест-ап интеллектуалдык оюну 11 шаарда жума сайын 100гө жакын катышуучуну чогултат. Кай элде орналаскан? Саясат идея уулу казакча квиз башталгандан бери катышып келе жаткан тасыккан тажрыйбалуу оюнчу. Ал өзүн интеллектуалдык оюндардын күйөрманы деп эсептейт. Анткени интеллектуалдык талаа билим мейкиндигин кеңейтип гана тим болбостон, кызыктуу чөйрөнү жана жаңы тааныштарды да камсыздаган бирден бир аянтча. Негизи бул жерде адамга ырахат тартуулаган нерсе бар. Мисалы, логиканы баштайсың. Суроонун жообун таба албай жатсаң да жагымдуу таасир калтырат. Тапсаң, ал экисеге көбөйөт. Тагыраак айтканда, бир адамга бакыт гормондору бөлүнүп чыкса, менде ал квиз кезинде болот деп ойлойм. Казак интеллектуалдык орта менен тааныстык. Бул оюн аркылуу кызыктуу. Казак интеллигенциясын ушул оюн аркылуу тааныдык. Кызыктуу суроолор, башкача айтканда, жашооңузда жумасына бир жолу кызыктуу, көңүлдүү кылууга жана мээңизди шыктандырууга 3-4 саатты сонун кылып өткөрүү биз үчүн эс алуу катары, ритуал катары калыптандырат. Уюштуруучулар ар бир сынакка акылда даярданышат. Оюнда берилген суроолордун мазмуну текшерилген булактардан алынганы маанилүү. Бул жерде баары бар. Суроолор саясаттан баштап шоу-бизнеске чейин камтылган. Мен айтар едим, пайдалуу убакыт өткөрүүнүн түрү деп айтат элем. Анын үстүнө интеллектуалдык контенти керектүү. Мисалы, биздин квизге келген адамдар андан кийин көбүрөөк байкап жүрөт. Мисалы, кандай жаңы китептер чыгып жатат, кандай жаңы кинолор чыгып жатат деген сыяктуу. Анткени ал квизге келип калышы мүмкүн. Интеллектуалдык оюндарга суроо талаптын жогорулашына байланыштуу уюштуруучулар анын форматын тематикалык бөлүмдөргө бөлүп, оюндун географиясын кеңейтип, масштабтуу турнирлерди уюштурууну пландаштырууда. Жаштар арасындагы позитивдүү тенденция улуу муунга да жакты. Буга байланыштуу алдыдагы убакытта казакча квиз 60 жаштан ашкан пенсионерлер арасында да ачылышы толук мүмкүн.